Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси менен болсун. Ушул орозого жетишкен, орозого карматкан Кудайга шүгүр айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Урматтуу мекендештер, жетиш каналда Алымдар Айсын теледолуулор эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Ахматов. Бүгүн сиздер менен Кудай буйрса ушул зекет садака жөнүндө сөз кылабыз. Анткени мусулмандар жылдан жылга өнүп өсүп, байып, чыныгы мусулман кантип үшүр бериш керек, кантип садака бериш керек, кантип зекет бериш керек, аны зилдеп, иликтеп, жылда адат кылып берет. Бул Орус айында берген зекет садакалардагы өзү орду башка. Ошондой болсо дагы мен ойлойм, Кудай буйрса бүгүн биздин суроолорубузга дин алымы, биздин устатыбыз Шарабидин уулу Бекзат келген. Ассалам алейкум, орозуңуз кабыл болсун. Алейкум ассалам. Сиздин орозуңуз кабыл болсун. Устаз, эл менен амандашыңыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, Алла Таалам баарыңыздардын туткан орозуңуздарды кабыл кылсын. Жана ушул ороз айында кылган бардык жакшылыктарыңызды Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Алла разы болсун. Дароо эле тема өтөлү. Теманы бир ачып бериңиз. Жарайт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Бүгүн ошо сиздер айткандай зекет, садака, үшүр боюнча сүйлөй турган болсок, зекет бул Аллах Таала мусулмандарга парз кылган ибадаттардын бири. Ибадаттар, кээ бирки ибадаттар ошол дене менен аткарылса, кээ бирки ибадаттар ошол мал жан менен аткарылат. Финансылык ибадаттар. Мисалы дене ибадаттарына ошол эле намаз, орозо кирсе, финансылык ибадаттарга ошол зекет кирет. Бул дагы ошол акча менен болгон ибадат. Ал эми ажылык болсо, ошо акчаны дагы, денени дагы ибадат болуп эсептелинет. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала мусулмандарга кайрылып, намаз окугула, ва кыймус сала ва атуз зака, жана зекетиңерди бергиле деп Алла Таала буйруган. Бул зекет Кудай Тааланын мусулмандарга берген буйругу. Жана пайгамбарыбыздын өзүнүн сөзүндө ошол ислам дини 5 түркүккө курулган. Ошонун бирөөсү ошол зекет берүү деп аталат. Көпчүлүк айтышат, ислам мен Кур'анды окуп чыктым, эч нерсе деле жок экен деп айтышат да. Ооба. Биз айтабыз, ислам 100% илимдин үстүнө курулган дин. Сен мен паланчан жылы туулдум, монча жылы окудум деп бир катар текст жаз, анан аны талда. Бул сөздүн ээси, бул баяндоочу, бул тактоочу, атооч деп талдап чык. Ислам динидагы бардык өкүмдөр болсун, парыздар, сүннөттөр ошол 100% илимдин, грамматиканын үстүнө курулган дин. Жана ошол зекеттин парыздыгы дагы анын мусулмандарга милдеттигинде дагы эч кандай талаш жок. Дүйнө жүзүндө бардык мазхабтарда, бардык мусулмандарда эч кандай парыздыгында талаш жок, ибадат. Жакшы устаз, Кудай буйрса мына мен байкап атам, ошол жылдан жылга зекет бергендер көбөйүп баратат. Ошол сиздердин эмгегиңиздер. Бул дин агартып өсүп атат, жума хутбаларда айтып атасыздар, эл менен жолугушканда айтып атасыздар. Аны сурап келгендер да көп болсо керек. Ооба. Сиздин мечитиңиздин аты дагы келечек, э? Ооба, келечек. Келечек мечит. Келечек мечит мындай аты дагы, заты дагы жакшы. Анан ошол кандай зекет илимин сурап келген адамдар көппү кандай? Ооба. Зекет илимин сураган адамдар жылдан жылга сиз айткандай көбөйүп атат. Бул чындыгында сүйүнүчтүү, жоксом жакшы кабар десек дагы болот. Жишан десек дагы болот. Анткени адамдар ошол өзүнүн милдетин Кудайдын астына ушул дагы парыз турбайбы, ушун дагы аткаралы деп умтулуп атканы кишини сүйүндүрбөй койбойт албетте. Зекетти ошол колунда бар, мүмкүнчүлүгү жеткен, бардык муктаждыктары аткарылган адамдар гана берет да. Катардагы адам бере албайт албетте. Себеби анын мүмкүнчүлүгү жетпейт. Кур'анда Алла Таала биз жана жогоруда аятта айттык, намаз окугула, анан зекет бергиле деп Алла Таала буйруган, көп аятта буйруган да. Ооба. Биз намаз окуганга кандай аракет кылсак, зекет бергенге да ошондой аракет кылышыбыз керек. Умтулушубуз керек. Демек, байыганга мусулман умтулуусу керек. Биз намаз окуганга кандай умтулсак, аракет кылсак, талпынсак, зекет бергенге дагы, андан башка да бардык ибадаттарды аткарганга, умтулганга, ошол даражага чыкканга мусулман өзү аракет кылыш керек, жетиш керек. Устаз, ушул зекетти кимдер алат? Кур'ан-ы Каримде Алла Таала муну дагы ачыктап баяндап айткан, 8 түрдүү кишини атап өткөн.
Алла Таала Кур'ан-ы Керим. Алар кимдер? Алардын биринчиси кедейлер. Кедейлер эки бөлүп ошол жерде айтылат, мискин анан факир деп айтылат. Бирөөсү эч нерсеси жок, үйү да жок, жумушу да жок, акчасы да жок, таза кедей адам. Экинчи типтеги кедейлер бар, үйү болушу мүмкүн, күнүмдүк жумушу болушу мүмкүн, акчасы да болушу мүмкүн, бирок бай эмес. Унасы деле болушу мүмкүн. Орточо жашаган кишилер. Демек ошол өтө кедей, орточо кедей, жана ошол өзү бай болсо деле, жоксом кедей болсо деле сапарда жүрүп кыйналып калган адам, сапардагы адам. Жана ошондой эле бир эмеден өзүн кулдуктан азат кылам деп, азыр эми кулдук жок. Кулдуктан эркиндикке чыгам деп иштеп жүргөн киши болсо. Жана ошондой эле ал кезде эми пайгамбарыбыздын доорунда атайын зекет жыйган адамдар болгон. Зекет чогулткан, мамлекет тараптан дайындалган комиссия болгон. Ошолор эгер ошолор кедей болсо, бир кишилик өлчөмүнө жете тургандай кишиге зекетти берген. Демек ал кишилер дагы зекет алган. Алымдарыбыз айтышат, ушул жерде мен бир кошумча кыстыра кетейин. Жанагы биз кедейлер эки типке бөлүп карабадыкпы? Ооба. Мискин анан факир деп. Бирөөсүнүн эч нерсеси жок, бирөөсүнүн бир аз болсо дагы кичине турмуш тиричилигине жетет. Алымдарыбыз ушул жерден бир кеңешин айтышат да, зекетин бергенде ушул мен байымын деп, мына байыгынга бир кадам калган бай адамга берсин дейт. Эмнеге десе, анткени кийинки жылы зекет берген кишинин саны экиге көбөйөт дейт. Берки кедей көрсө ал жеп алат, ошону мен жок. Кайра дагы бересиң деп отурат да. Ошондуктан мен байыйт элем, аракет кылам, мен зекет берем деп, ушу байуунун астында босогосуна турган адамдар болсо, стимул катары мусулмандардын ичинде зекет берген адамдардын санын көбөйтүү максатында ошолорго берген абзелерек. Кайырмак берет экен да. Кайырмак берип, кийинки жылдагы баягы зекет берген кишилердин саны көбөйүшү үчүн, албетте. Жакшы ыкма экен, Ооба, жакшы ыкма. Демек, Кудайга шүгүр, мына бизде зекет берүүчүлөр өтө көбөйдү. Анан ошол зекеттин, садаканын пайдалары жөнүндө айтсаңыз. Зекеттин пайдаларын айта кете турган болсок, бул биринчиден Алла Таалага жакындоо. Ибадат деген бул эмне десе, ибадат бул Алла Тааланын буйругун аткаруу. Ким Алла Тааланын буйругун аткарса, демек ал Алла Таалага жакын болот. Ислам, биз жогоруда сөздү айтып кеттик эле, ислам бул жөнөкөй эле жөө жомок бирөөнүн же бир белгилүү бир улуттун үрп адат, каада салтына негизделген дин эмес. Бул жалпы адамзатка, улутка дагы негизделбеген, адамзатка тиешелүү, туура жолун издеген, акыретин каалаган адамдарга туура жол дин. Ал динибиз илимдин үстүнө кургандыктан зекеттин да өзүнүн аныктамасы бар. Ал ким берет десе, белгилүү бир адам белгилүү бир убакта белгилүү бир нерсени берет дейт. Демек ошо Алла Таала парз кылган, мисалы койдон болобу, уйдан болобу, же болбосо акчадан болобу, же алтындан болобу берет. Пайдаларына келе турган болсок, пайдалары ошо биринчиден Алла Тааланын өкүмүн, буйругун аткарган болот. Жана өзүн мусулмандардын катарында, сабында сактап калат. Анткени бул зекет ислам парз кылган өкүмдөрдүн бири болгондуктан буга аябай кылдат, аяр мамиле жасоо керек. Көпчүлүк бул парз эмес, эмнеге мен беришим керек деп Алла Таала парз кылган нерсени четке кагуу, моюн албоо, зекетти ачыктан ачык бул парз эмес деп четке кагып коюу адамды динден чыгарып коюусу мүмкүн. Өтө ыктымал да бар да. Ошондуктан зекетти аткаруу менен өзү бул мусулманчылыгын сактап калат, жана ошондой эле Алла Таалага болгон жакындыкты дагы ого өтө дагы жакындатат. Албетте мунун зекет бергенин сообу бир нерсе билебиз керек. Садака же зекет бергенде зекетти алган адамга акчасы жетпей туруп, ал биринчи акыретте ага сооп жазылат. Сооп жазылып, анан кийин экинчи адамга акчасы жетет да. Бул өзүн өзү курат. Кур'ан-ы Керимде Алла Таала эн ахсантум ли анфусикум дейт. Силер жакшылык иш кылсаңар, өзүңөр үчүн гана жакшылык кыласыңар дейт да. Демек ал зекеттин бергени ал өзү үчүн ал. Акыретте соогун өзү алат. Жакшы, анан ошол сиздин мечитиңизде ошол салыштырмалуу дейилчи, зекет алуучулар азайып атабы же көбөйүп атабы? Тилекке каршы ар бир доордун өзүнүн байы болгонкой ошого жаша кедей да болот экен. Зекет берген адамдар көбөйсө деле
алган адамдардын саны да көбөйө берет экен. Табылат экен да ордучу. Мен ушул жерден бир мусулмандарға мындай көп кайрылып кетет элем. Биз баарыбыз иштеген аракет кылышыбыз керек. Ушул азыр менимче балык бербей кайырмак бер дейт го. Ооба. Кайырмакты да бербеш керек. Балык тетиги жерде деш керек да. Иштегенге, кыймылдаганга, аракет кылганга, умтулганга биз далалат кылышыбыз керек. Издеген адам табат. Издениш керек. Биз ушу издегенге жол ачып бериш керек. Биз мисалы үчүн кандай кылдык? Мисалы ошол зекетти жөн эле берип койсок жеп алат экен. Туура негизи зекеттин өзү мындай эмеси бар. Биз ал садака боюнча, мен кичине садака боюнча айтып турайын, зекет боюнча бир аз токтоп туруп. Садаканы биз жөн бербей атабыз. Мисалы бир үй бүлөгө жардам берип жүрчүбүз, ал үй бүлөгө жардам бербей биз баягы машинка, кийим тиккен машинкаларды алып бердик. Ушу мен өзүң тигип, жаныңды багып, бала чагаңды бак депчи. Ошонун акчасын жөн берип койсок жеп алат эле. Ошону мен аз жаным багып, эми ошол суранбай калды дегендей да. Керек болсо дагы мындан дагы башка бир пайдалуураак, оңой жанын багып кеткен, суранбай турган жолдорун изденип атабыз буюрса. Жакшы утасыз. Анан өткөндө бирөө мага айтат да, ушундай бир депутат келип, бирөөгө ошол зекетин бериптир, $5000. Анан берсе ал эртеси ичип жинди болуп ушундай бир концерт коюптур да. Анан ошол баягы берүүчү адамдарда мындай иликтеп, жиликтеп, же болбосо жанагындай имам хатиптер менен сүйлөшүп, ошондой кылса дурусураак мындай максаттуу жетеби дейм, кандай дейсиз? Ооба. Эми бул зекет өзүнүн тапкан акчасынан берип аткандан кийин бешине термен таап атат да. Демек бергенде дагы анын ордуна бергенге аракет кылыш керек. Менден чыкса болду деп эле кош көңүл мамиле жасабаш керек. Сиз туура айтып атасыз. Ошол садаканы же болбосо зекетти таратып жүргөн адамдар менен имам хатиптер болсун, медресенин мугалимдери болсун, ошол садаканы өзүнүн ордуна коюп жүргөн адамдар менен кеңешип, акылдашып берген жакшы болот. Бирок бир нерсе бар. Зекетти бергенде, мисалы мен сизге зекет бере турган болсом, мен сизге шарт кыла албаймын. Мына мен зекетим сага мисалы 100 000 сом, сен муну менен ажыга барып кел деп ажыгыны мен шарт кыла албаймын. Эгер антип шарт кылып бере турган болсо, ал зекет өтпөй калат. Зекеттин шарты алган адам өзү каалагандай колдонуусу керек. Берген адамдын милдети кандай десе, берген адамдын ниети зекет ниетинде болуш керек. Алла Таалага жакындоо ниетинде. Болду, калганы алган адам өзү каалагандай коротот аны. Ошондуктан эми жанагы сиздин айткан мисалыңызда, ошол зекет берген адам зекеттин соңун ала берет. Ал балким ичип алганы, анын туура эмес жолдо жүргөнүнө ал зекет берген адам себепчи же болбосо күнөөкөр болбойт буюрса. Кудайым кабыл кылсын. Жакшы, Аллах Таала кабыл кылсын. Бирок ошол азыр мындай кээде адамдардын убактысы жок болгонуна байланыштуу ушундай нерселер кээде максатсыз да болуп калат да. Анан ошого иликтеп, жиликтеп, тактап билип, сүйлөшүп, имамдар менен, казылар менен, анан аларда тизмелер келет да. Ооба. Ошого жараша берсек дагы максаттуураак болот го деген ойдобуз. Анан экинчи ушул маселе бар, ушул зекет бергендер жылдан жылга бизде көбөйүп атат. Жанагынтип көрсөтүп берет, көрсөтпөй берет. Кыскасы ар кандай. Анан кээде сиз айткандай ошодон улам бутка туруп байып кеткендер дагы бар. Анан кээде ошол жанагы өзөккө түшүп кеткендер дагы бар. Анан ошого эмистер эл менен аралашып, элдер силерге арманын айтат. Өзгөчө ушу келечекте мындай ар кошкон, ар областтан келген адамдар көп. Туура. Анан баягы хикмат менен, данышмандылык менен иш кыласыздар да. Анан ошого баягы азыр мешиттерге барсаң дагы, жума намазда барып калсаң, өткөндө жалга барсак, ошол аркы жолдон баштап мешиттин кире-беришине чейин 2 катардан турат да. Ошонун көпчүлүгү жардам сурагандар кыргыздар. Эмнеге мындай бизде жардам сурагандар көбөйүп баратат, ооруп аткандар? Ооруп аткандарга тийиштүү медиктер же болбосо врачтар жооп берсин. Сурагандар боюнча мен айтайын. Сураганда адамдарга жардам берсе болот. Бирок чеги бар. Мисалы көчөдө баягы көчөлөрдүн кесилиштеринде, мечиттерде сиз айтып аткандай сураган адамдарга ушу жардам берүүнү чектөө керек. Биздин ошол фикх китептерибизде жардамдын өлчөмү, садака суроонун өлчөмү канча десе, бир күндүк тамагы
курсагы тоёбу, андан ашыгын сураган ал кишиге арам болот. Ошондой эле мисалы бир киши бердиби, ошо бир кишинин акчасы менен ошол кишинин курсагы тоёбу, экинчи адамдын келип берүүсү, жосун тиги кишини алганы арам болот да. Ошентип ашыкча берип атып, тигилерди биз көндүрүп алдык. Мен ушинтип эле жаным бага турбайм, болот экен го деп, биз берген адамдар өздөрү көндүрүп алган. Же болбосо ошону жөн эле оңой жол менен берип коюп, ошол жол менен кутулуунун бир айласы деп ойлойм да. Ушу балык бербей, кайырмак бер деген жолго өтүшүбүз керек. Достор болсун, туугандар болсун, жосун бир көчө биригип алып туруп эле, баарыбыз эле садака берип жүрөбүз, ар жерде чачырап. Кегиле ошо садаканы чогулталы, бир айлыкты же бир жылдык чогултуп, андан көрө мондай иш кылалы деп туруп бир жакшылык кылса менимче туура болот деп ойлойм. Эл пайдаланат, эл пайдаланат. Ал жерде эми ушул жумага мисалы 100 киши келеби, 500 киши келеби, ар ким ар тараптан келет. Аны ар кимиси 5 сомдон, 10 сомдон, 100 сомдон берип отуруп, тиги сурап отурган адам ошол нерсеге көнүп алат. Биз ошол аял болсо, эже, сиңдибиз, карындашыбыз болсо, ал аялды биз ошол нерсеге көндүрөбүз. Анын балдары да ошого көнөт. Мокок, коркок, алсыз, чечкинсиз, бир кадам жасай албаган, өзүн ар дайым алсыз көргөзгөн балдар тарбиялайт ушул балдар, энелер. Ошондуктан биз ашыкча берип отуруп, алар дагы ошондой туура эмес жолго биз түртүп атабыз деп ойлойм мен. Устаз, анан ошол мал жанынан кандай берилет? Кыргыз эми илгертен мал жан менен алектенип келгенден кийин мал жандын да өзүнүн зекети бар. Бирок белгилүү бир өлчөмдө гана. Койлор ошол 40тан ашкандан кийин берилет. 40 койдон ашкандан кийин бир кой берилет дегендей. Уйлардык болсо 30 уйдан ашкандан кийин берилет. Бул жерде эркек ургачысы, торпоктору, козулар кош эсептелине берет. Төйлөрдүкү ошол 5 төөдөн ашкандан кийин. Биз жылкылардыкына мына ушундай. Бирок зекетти ушул мал жандан бергенде дагы берген адам, зекет берген адам үйүндө турмуштук муктаждыктары болбош керек. Мисалы аялынын үйүндөгү ашканасындагы бардык эмеректер болуш керек. Өзүнүн турмуштук муктаждыктары болбош керек, карызы болбош керек, минген унаасы болуш керек, үйүндө бардык шарттары болуш керек. Деги эле ушул турмушта эмне керек болсо, бардык муктаждыктары бүтүп, андан артканы ошондо арткандагы 2,5%. Мисалы артканы 100 миң болсо, 100 миңден 2,5%-ын. Же болсо 40тан 1-ин зекетке берет. 40тан 1 зекет. Арткан дегенде ошондо бир жыл туруш керекпи же кандай? Ооба. Ошондо айтасыз, башынан токтола кетели. Мисалы бир кишинин өзү өлчөм деген нерсе бар, жакшылап билип алыш керек да. Ал өлчөм бизде алтын менен эсептелинет. Алтын ошол 20 мискал деп айтылат. Бизде ал биздин граммга эсептегенде 85 грамм алтын. 85 грамм алтындын өлчөмүнчөлүк мейли ал акча менен болсун, мейли алтын менен болсун, мейли мал койду эсептегенде ошол суммага жетсин, айырмасы жок. 85 грамм алтындын суммасы былтыр 290 миң, 300 миң тегереги болду. Быйыл канча чыгарат, уламалар кеңеши жарыя кылат буюрса. 300 миң деп ала турган болсок, адамдын байлыгы 300 миңге жеттиби? Ооба. Мисалы, үйүндө бардык турмуш тиричилик муктаждыктары жок. Карыздары жок. Мисалы бүгүн Орозонун 1-күнү дейли. Орозонун 1-күнү 1-март. Кийинки жылдын 2026-нын 1-мартына чейин ошол 300 миңи көбөйсө. Түшүп кетсе эчинсе, ортодо түшүп чыкса эчинсе болбойт. Кайра 1-мартка келгенде 300 миң жосом андан көп болсо, ошол 300 миңден садака зекетин берет. 2,5%-ын берет. Бир жыл айлануусу шарт албетте. Бир жыл айланыш керек. Анткени бир жылда ошол мусулман зекети белгилүү өлчөмгө жеткен адам бутуна туруп, бекемделип, аябай ыңгайлашып алыш керек да, жашоосунда, турмушунда, бизнесинде. Бизде ошол мусулмандар 2,5% да. Өткөндө кореец бир ишкерлер менен сүйлөшүп калсак, аларда ошондой экен, ошо Кореяда 1800 фирма, компания бар дейт. Анан ошодон түшкөн баягы акчанын 10%-ын ушул кайрымдуулукка жумшайбыз дейт да. Ар бир ишкер. Мындай автоматтык түрдө ушундай экен да. Анан бизде ошо Кыргызстанга иш жасайын деп атабыз, ошол бизден түшкөн акчанын 10%-ын ушундай кайрымдуулук иштерге жасайбыз дейт да. Анан биз айтып атабыз да, мусулмандар 2,5%. Булар дагы мындай көбүрөөк жасашат экен да. Ооба. Бул баягы ислам бул зекет менен чектелип калбайт да. Ооба. Бул бир жылда бир келүүчү гана парыз ибадат. Ал эми андан сырткары бизде садака деген түшүнүктөр бар.
фитр садака деген түшүнүктөр бар, курмандык деген түшүнүктөр бар. Ошолордун баарын кошкондо менимче алардан да качат. Көпчүлүк мисалы зекет бербей эле күнүмдүк жосом ай сайын бере турган садакасы аябай көп суммада болушу мүмкүн. Ай сайын көп суммада садака берип отуруп, жылдык эсеби зекеттин эсебине жетпей калышы мүмкүн. Бирок берген садакасы аябай көп да. Садака эми бул сүннөт амал, парз эмес. Мен ойлойм ошол байымын деген адам, мен аракет кылам, байышым керек деп умтулуп жүргөн адамда зекетти, садаканы көп бериш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: башыңарга келген балени силер садакаңар менен кайтарып алгыла дейт да. Эми байын деп атса, турмушунда, ишинде, бизнесинде бир кырсык келүүсү, бул өзү бале да. Ооба. Бул өзү бале, бул чоң сыноо. Пайгамбарыбыз айтат: башыңарга келген кырсыктардан, келүүчү кырсыктардан, балелерден силер садакага берип, ошону тосуп алгыла дейт да, кайтарып алгыла дейт. Демек, ушу байымын деген адам, байыгысы келген адам садакасын көбүрөөк бериш керек. Устаз, ана ошол баягы балелер ошол садака тосот дейт да. Анан ошол бизде мына азыр Кудайга шүгүр, жылдан жылга көбөйүп баратат. Бул да болсо ошол өнүп өсүү. Анан ушул садака, үшүр, зекетти мындай жарыя кылып берген жакшыбы же купуя кылып берген жакшыбы? Эгер садаканы жашырып берген жакшы. Садаканы жашырып берген жакшы. Жарыяны зекет болсо жарыя кылып берген жакшы деп уламаларыбыз айтышат. Анткени башка мен зекет берем деп жүргөн адамдарга кичине үлгү болот, аларга да стимул болот. Берет турбайбы, бериш керек экен деп, жакшы ишке себепчи болот деп уламалар ушинтип кеңешин айтышат, сунушун айтышат. Бергенде дагы эң биринчи жакын туугандардан баштаган жакшы. Зекетти өзөктөп коебуз. Бала атасына, жосом ата баласына, небересине, чебересине бере албайт. Өзөккө бере албайт. Бир туганына берсе болот. Апасына берсе болбойт. Өзөккө бере албайт. Тайта тайнесине да бере албайт дегендей. Анткени ал бербесе дагы ал тайта тайнесин караш милдет небереге. Жана ошондой чоң ата дагы өз небересин кароо милдет. Ошондуктан өзөккө зекет берилбейт. Өзөккө садака берсе боло берет. Садака өтөт, Садака өтөт. Зекет өтпөйт. Зекет ошол андан сырткаркы бир туугандарга, жосом эки бир туугандарга, андан жакын туугандан баштаган жакшы. Эң садакандагы, зекетти дагы биринчи жакын туугандардан башташ керек. Алыска кетпей. Эгер жакын туугандар да жакшы жашап, зекетке, садакаланга муктаж болбосо, андан сырткарга чыккан жакшы, чыгыш керек. Жакшы устаз, ошол баягы эми сиздин тажрыйбаңызда ошол имамчылык канча жыл болду? 10 жылдай. 10 жыл. Ошол арада ошол зекет, садака алып, башка кылып мындай бутуна туруп келген адамдар болдубу, мындай өнүп өскөндөр? Ооба. Көпчүлүк Алла Тааланын баягы казынасы деп айтабыз. Кээ биркилер намаз менен табат экен. Намаз окуп, ушундай жан дүйнөсү рахат алып, тынчалып, намазга ушундай куштар болуп калат. Кээ биркилер умрага барып ошол нерсе жан дүйнөсү жай табат да. Кээ биркилер ажылык менен жан дүйнөсү жай табат. Алла Тааланын казынасын таба алат. Кээ биркилер зекет менен табат ошону. Мен ушундай адамдарды көрдүм. Уктум. Өздөрү айтып берди. Мен зекет берсем ушундай бир ишим оңолот, ушундай бир баягы көксөп жүргөн, эңсеп жүргөн дуаларым, тилектерим кабыл болот. Ушундай өзүнөн өзү ишке ашып кетет деп, зекеттин пайдасы менен ушул нерселерге жеттим деген кишилер көп угам. Көп сүйлөшөбүз ал кишилер менен. Жакшы ишке жарышуу өзү жакшы дейт аты. Анан жакшылыгы жайылтуу андан да жакшы дейт. Анан ошого азыр баягы мына интернет желилеринен карасак, биздин кыргыздын ошол кыздары болсун, уулдары болсун, жакшы нерселер жайылтып, жакшылыкка чакырып, ошол кайрымдуулук иш-чаралар жасап, жылдан жылга өсүп өнүп атат. Бул да болсо мамлекетке бир чоң пайда. Анан ошол азыр жанагы жылдар төрөлгөн жигиттер, классташтар деп коебуз. Ошолор дагы барып ушундай жанагындай чогултуп, зекеттерин же болсо кайрымдуулук иш-чаралар, садакаларын берип атат да, барып суу чыгарышат же башка кылат. Көрүп атабыз. Демилге. Анан адамга да дем берет экен, көпчүлүк мындай жылына бир жолу, эки жолу чогулат. Анан ушундай иш-чаралар көп болуш керекпи? Албетте. Бул зекет, садака деген исламда бул жөн эле бир буйрук, өкүм деп түшүнбөш керек. Бул жалпы мусулмандардын, адамзаттын социалдык проблемасын чечүүнүн бир жолу деп түшүнүш керек. Эгер байларыбыз өзү билип ошол толук мойнундагы милдетин аткарганда, кээде адамдарыбыз өтө аз санда болмок, балким жок да болмок да.
эми ошого түрткү катары сиз айткандай достор биригип алып, классташтар биригип алып, бир көчө биригип алып, же туугандар биригип алып ушул демилелерди көтөргөнү бул мамлекетке өтө чоң салым. Анткени кедей адамдардын саны азаят, ишкерлердин саны көбөйөт. Жана зекетти берген адамдар көбөйсө, ал өлкөгө, ал чөлкөмгө кырсык, бале, апат, табият кырсыктары, асмандан билбей мөөнүр жаап кетиши мүмкүн. Ар кандай кырсыктар болот, ошол нерселер дагы болбойт. Эгер адамдар үшүрүн бербесе, кургакчылык көп болот. Баягындай сел жууп кетүү, мөөнүр жаап кетүү, ушул сыяктуу бир эмелер. Зекеттерин мал жандыгынан бербегендер ошол кургакчылык болуп, чөп жок болуп, ачка калган жандыктар. 2 жыл мурда Казакстан болду окшойт, адашпасам. Ооба. Ошого зекет бергендин өзү бул мамлекетке өзү чоң пайдасы бар. Бир эле финансылык эмес, бул көзгө көрүнбөгөн ушул мындай апаттардан, кырсыктардан дагы эл журт алыс болот. Муну берип жүрүшүбүз керек. Илгери ошол биз бала кезде ошо ата-бабалар чогулуп алып, ооба, ошондой сиз айткандай садака зекеттерин берип, курбандыгын чалып, боз үйлөрүн тигип, анан жалбарып, ушул жумадан кийин бир эмне кылчу эле. Ооба, ооба. Демек бул баягы эл журтка дагы тынчтык тилөө. Албетте, албетте. Ошондуктан биз жана жогоруда айткандай, зекеттин берүү, садакасын берүү бир эле өзүнүн башын коргоо эмес, балким элге да тынчтык алып келет бул нерсе. Элге да бейкуттукту алып келет. Устаз, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип калды. Жалпы ошол эл журтка соңку жыйынтыкта сөзүңүз анан бир жакшы бир дуа бата бериңиз. Сиздерге дагы рахмат. Алла таалам ишиңиздерге ийгилик берсин. Көрүүчүңүздөр көп болсун. Биздин мусулман бир туугандарыбыздын Алла таалам жалпыңыздан орозоңуздарды кабыл кылсын. Бул оруз айында баарыбыздын кылган дуа тилектерибизди Алла таалам кабыл кылсын. Берген фитр садакаларыбызды Алла таалам кабыл кылган болсун. Элибизге, жерибизге Алла таалам тынчтык берсин, ынтымак берсин. Элибизди бөлүнүп жаруудан Кудайым өзү сактаган болсун. Алла таалам ошо эл башчыларыбызга, журт башчыларыбызга дагы ошол ыймандан, исламдан тайдырбай, элдин, жердин, динибиздин кызматында болбосун Кудайым насип кылган болсун. Алла разы болсун. Алтын убактыңыз бөлүп келип, ушул жарым саатта элге көп маалымат бердиңиз. Кудай буйрса, Кыргызстаныбыз ушул садака, зекет берген, Кыргызстанга эмес, жалпы дүйнө жүзүнө ушул жардам кол сунган өлкө болсун деп тилек кылабыз. Кыргызстаныбыз да ынтымак болсун, ыйман болсун, экономикабыз күчтүү болсун, зекет бергендер көп болсун, зекет алчулар ушинтип бар жок болот Кудай буйрса. 7 каналда бүгүнкү эфирибиз соңуна келип калды. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламатта болуңуздар.